Саламатсыздарбы урматтуу кыргызстандыктар, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Азамат Исмаилов акыркы 2 жылда балык өндүрүү популярдуу болуп жатат. Кыргызстандык балык өндүрүүчүлөргө украиналык кесиптештеринин тажрыйбасын жайылтуу керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Украинадагы соода палатасынын өкүлү ишкер Азамат Исмаилов айтты. Анын айтымында Кыргызстанда акыркы 2 жылдан бери балык өндүрүү аябай популярдуу болуп жатат. Бирок жергиликтүүлөр бул ишти профессионалдуу түрдө алып кете албай көптөгөн оорлар чыгып жатат. Союз убагында Украинада балык чарбасы институту болгон экен. Ошол азыр дагы сакталып калыптыр. Күчтүү илимпоздор бар экен. Биздин максатыбыз кыргызстандык балык өндүрүүчүлөргө 4 күндүк болсо да окутуу жүргүзүү керек, дейт Азамат Исмаилов. Абдышүкүр Нарматовда бар Аалымдар кеңешинин мүчөлөрүнүн тизмеси чыкты. Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин жаңы курамы өз ишин баштаганын билдирди. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн Улуттук филармонияда өлкөнүн мусулмандарынын 7-чи курултайы өтүп, анда Аалымдар кеңешинин төрагасы болуп көпчүлүк добуш менен Көчкөнбай Садиллаев шайланды. Ошондой эле Аалымдар кеңешинин жаңы курамы бекип, 21 киши мүчө төраганы кошкондо болду. Көчкөнбай Садиллаев төрага, Абдивасим Атраимов, Абдималик Турсунбеков, Абдышүкүр Нарматов, Абибилла Кадырбердиев, Анаскан Ташхуджаев, Бекжан Асивеев, Жеңишбек Курбанов, Каллидин Исаков, Кенжетай Курманходжаев, Кызырбек Жээнбеков, Марс Ибраев, Ордобек Оморбеков, Самаган Мырза Ибраимов, Сулумбек Узеналиев, Талантбек Жороев, Эмилбек Асылбеков, Дүйшеев Абдиравшан, Жейналиев Сайдамир, Юсупов Фархат, Мамасабиров Нуриддин. Жолдун туура жеринен өткүлө 2 күндө 140 жөө кишиге айып салынды. Борбор калаада 2 күн ичинде жол эрежесин бузган 140 жөө адам айыпка жыгылды. Бул туурасында Кайгыл милициясынын башкармалыгынан кабарлашты. Жылдын башынан бери жөө жүргүндөр кабылган 542 автобус катталып, 1,5 миңден ашуун адам ар кандай жаракат алышкан. Маалыматта жөө жүргүндөр да, айдоочуларда жол эрежелерин сактабаганы айтылган. Мындай статистикадан кийин пешоход деп аталган рейд жарыяланган. 2 күнүн ичинде 1800 адам эреже бузган. Рейдтин жыйынтыгы: айдоочулар жөө адамды жөө кишилер үчүн чийилген жерден өткөрбөй койгон үчүн 80 протокол түзүлүп, айып салынган. Ар бир айып 3000 сомдон. Жолдун туура эмес жеринен өткөнү үчүн 140 протокол толтурулган. Айып 1000 сомдон. Мас болуп автоону айдагандарга 26 протокол түзүлгөн. Айдоочулук күбөлүгү жок рулга отургандарга 32 протокол жазылган. Башка эреже бузуу 1498. Эреже бузган үчүн жалпысынан 137 автоону айып корого токтотулган. Абактагы Жээнбеков кайрылуу таратты. Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы кумтөр иши боюнча камакта жаткан Асылбек Жээнбеков элге кайрылды. Саясатчынын Фейсбуктагы баракчасына жарыяланган билдирүүдө ал күнөөсүз экени айтылат. Мага байланыштуу болуп жаткан бул иштерди саясий күрөш деп эсептейм. Мыйзамсыздык үстөмдүүлүк кылууда. 3 жолку чакырылышта парламентке депутат 2 ирет Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайландым. Инсан катарында, депутат катарында, парламенттин төрагасы катарында эч качан мыйзамсыз иштерди жасаган эмесмин. Кумтөр иши боюнча менин таза экенимди ошол кезде кабыл алынган документтер өзү эле айтып турат. Убактылуу депутаттык комиссия даярдаган токтомду төрага катары мен кол койгон парламенттин чечимдери менен салыштырып, окуп көргөн адам өзү баарын түшүнүп калат, деп жазган Асылбек Жээнбеков. Жээнбеков кумтөргөнүн иштетүүгө байланыштуу коррупциялык иштерди тергөөнүн алкагында 31 майда кармалган. Ушул эле күнү 1 май райондук соту аны 2 айга камакта калтырган. 22 июнда Жогорку Кеңештин 80ден ашык депутаты Асылбек Жээнбековду үй камагына чыгарууну суранып билдирүү таратышкан. Бабановдун адвокаты ЛТРдин үстүнөн даттанды. Адвокат Амантур Абдрахманов саясатчы Өмүрбек Бабанов тууралуу таратылган маалыматты төгүнгө чыгарууну ЛТРден талап кылууда. Адвокаттын белгилешинче, аталган телеканал 21 июнда жаңылыктар программасында жана YouTube'дагы каналында Бабановду кумтөрдөгү коррупциялык иштердин фигуранты деп мүнөздөгөн. Абдрахманов программада Бабанов тууралуу чындыкка дал келбеген маалыматтар берилип, фактысы жок, жала жабуу болгонун билдирди. Азаттык азырынча ЛТРдин жетекчилиги менен байланыш алган жок. Журналисттерден жана жарандык коом өкүлдөрүнөн куралган 13 кишиден турган комиссия маалымат каражаттарына болгон нараазычылыкты сотко жеткирбей жөнгө салууну көздөйт. Төрайымы медиа эксперт Тамара Валиева. Коомдук башталыштагы бул комиссиянын чечими сунуш болуп эсептелет. Кыргызстандын журналисттеринин этикалык кодекси 23 беренеден турат. Комиссия ошол кодекстин негизинде иштейт. Бабановдун адвокаттын арызы 25 июнда жолдонду. Комиссия жакын аралыкта аны кароого киришет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кумтөр кениндеги коррупциялык иштерге байланыштуу Өмүрбек Бабановду быйыл 31 майда камакка алган эле. Должно ли вам говорить нет?
Легко ли вы принимаете критику? Довольны ли вы развитием столицы? Что хотели бы изменить в Бишкеке? Жол тыгындары, шаардын тазалыгы. Медицина, образование. Социальные услуги улучшить. Я бы хотела изменить в городе все. Изменить облик города. Пересмотреть зарплату учителям и врачам. Создавать парки, побольше зелени. Общественный транспорт. Нужны ли нам муниципальные аптеки и павильоны? Нужна ли цифровизация госуслуг? Готовы ли вы к переменам? Нас объединяет больше, чем можно представить. Нас объединяет ынтымак. Айданбек Акматов Акылбек Жапаровдун дүрбөлөңү. Садыр Жапаровдун ишенген кадры, вице-премьер-министр, экономика жана финанс министри Акылбек Жапаров 2-3 айдын ичинде чек аралар жабылып, биз унсуз калышыбыз мүмкүн деп өкмөт жыйында чуу салыптыр. Мунун артында эмне жатат? Былтыр катаал карантин учурунда да жүк ташууга чек коюлган эмес, Евразия биримдигинин алкагында азык-түлүк ташылып турган. Бул жолу чек аралар жабылып, жүк такыр өтпөй калган деген кандай негиз бар? Андай негиз да байкалбайт. Чек араны жабабыз деген билдирүү да чыга элек. Коронавирус Россия, Казакстандын кээ бир региондорунда күч алган менен кырдаал бул өлкө бийликтеринин көзөмөлүнөн чыккан жери жок. Демек башка маселе бардай, ал кургакчылыктан түшүм болбой кала турган болсо, анда Казакстан Россиядан дан азыктарын чыгарууга чектөө киргизиши мүмкүн. Россия учурда гречканы экспорттоого чектөө киргизген. Кыргыз өкмөтү анын жетекчилери Майыпов жана Жапаров канча жерге буудай себилип, канча түшүм алынаарын, ал канчага жетээрин да билбейт болушу керек. Анын үстүнө суунун жетишпей жатышынан чүйдөгү дыйкандар түшүм албай калабыз деп билдирип жатышат. Садыр Жапаров дайындаган айыл суу чарба министри Аскарбек Жаныбеков кой бизнеси менен шугулданат шекилде. Арашан деген порода чыгардык дегенден башка иши байкалбайт. Акылбек Жапаровдун ун келбей калат деген корутуусу эртең республиканын ун базарын дүрбөлөңгө салып, адамдардын ун азыктарын сатып алууга жүгүртүшү мүмкүн. Андан баалар кескин өсөт. Баалар көтөрүлүп, базардын дестабилизация болушуна ким жооп берет? Же Акылбек Жапаров ага кызыктарбы? Колунда бийлиги турган Улукбек Марипов жана Акылбек Жапаров маселени унчукпай чече бербейби, же чече албашына көзү жетип, биз айткан элек деп четке чыга берүүнү көздөп жатабы, же булар колунда бийлиги жок оппозициялык саясатчыларбы, деп жазган Айданбек Акматов. Мирлан Дүйшөнбиев министр Алымкадыр Бейшеналиевде мээ деле жок экен. Ооз ачса эле оңкосунан кетчү министр жок дегенде оорусун айтпай эле турса болмок. Мындай пикирди Мирлан Дүйшөнбиев билдирди. Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев көпчүлүккө жага бербейт. Кесиптештери ага клоун деп лакап ат коюп калышкан. Социалдык тармакта министр тууралуу ар дайым терс пикирлер айтылып келет. Катуу айтсам кечирим сурайм, бирок саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевде мээ деле жок экен. Чын, башында ковидтен сактануу үчүн вакцина алууга элди чакырып, жалпы кыргызстандыктардын көзүнчө вакцинадан өттү эле. Андан кийин уу коргошун ичип, ушундай жол менен да оорудан сактансаңар болот дегенде айткан. Эми осу бүгүн ковид менен ооруп калып, анысын жамы журтка жарыя кылууда. Буга кандай баа берүүгө болот? Өкмөт элди вакцина алдырта албай айласы кетип жатканда, Бейшеналиев ковид менен ооруп калганына жар салып, вакцина алууга антипропаганда кылып жатпайбы? Вакцина алсаңар оорубайсыңар деген министр ооруп жатса, демек вакцинадан пайда жок турбайбы дегенди элге жеткирип жатат. Ооз ачса эле оңкосунан кетчү министр жок дегенде оорусун айтпай эле турса болбойт беле? Бул окуялардан кийин суроо туулат. Вакцина алган адам деле ооруса, анда вакцина алуунун канчалык зарылчылыгы бар? Же министр мырза вакцина албай эле жөн гана витамин сайдырып, жалпы кыргыз элин алдаганбы? Бул министрдин аракеттеринен кийин вакцина алсаң деле Бейшеналиев сунуш кылган уу коргошун ичсең деле коронавируска чалдыгасың дегендей сезилип жатат. Эске сала кетсек, Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев учурда COVID-19 менен ооруп калгандыгы айтылган. Буга чейин ал COVID-19 каршы эмдөөдөн өткөн. Ал тургай маал менен уу коргошун ичип тургандыгын да жар салган эле.
Замир Ракиев муфтий болуп шайланды. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий болуп шайланды. Бишкекте бүгүн 26-июнда өткөн өлкө мусулмандардын 7-курултайына катышкан 220 делегат бир тобуштан анын талапкерлигин колдоду. Ал эми Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы болуп Бактыбек Нурдинов шайланды. Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна 14 муфтийликке 9 талапкер катталган. Ал эми алымдар кеңешине мүчө болууга 61 киши арыз берген. Быйыл 10 февралда УКМК мурдагы муфтий Максатбек Токтомушевди башкармалыктагы мыйзамсыз финансылык иштер боюнча козголгон кылмыш ишине шектүү катары кармаган. Бишкектин 1-май райондук соту аны 12 февралда жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо тилгаты менен бошоткон. 11 февралда алымдар кеңешинин кезексиз жыйынына чогулуп, Токтомушевди муфтийликтен өз каалоосу менен баш тарткан арызын карап канааттандырган.